Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Сүйүнчү сбор ачылганда болгону 3 күн болду. 3 күн дегенде 120 000 сом акча чогулуп калды. Буйруса Беренбек байкелер дагы Кудайдын буйругу менен, кыргыз элинин жардамы менен жакынкы айларда ушул жылы үйлүү болуп калат окшойт. Баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сбор уланып жатат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Ошо баарыңыздарга Алла разы болсун. Кийим кече жагынан да жардам берип атат. Жаңы эле ушул базарга барып, бир байке неме кылып берди. Кийим кече жагынан жардам берди. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Аманчылык болсун баарыңыздарда. Беренбек байкеге, базардагы байке чакырып, ошо мен кийим алып берем деген болчу, келдик. Кийимдер тандап атат. Каалаган жакканын тандап ал деди. Беренбек байке подиумда бирин кийип, бирин чечип мода кыргызат. Байкенин размери эң кичинекей размер экен. Байке кийимдерди алып алып сүйүнүп, кудуңдаган үйдөн кетип баратабыз. Беренбек байке, жактыбы? Сиз бир аз эме экенсиз да, скромный экенсиз да, эми эмоцияларыңызды айтпайт экенсиз. Бат эле болуп кетти. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Беренбек байкенин өзүнүн жеке телефонунда бузулуп калганына байланыштуу эң биринчи эле чогулган акчага ушундай жаңы телефон алдык. Ачып көрсөз. Байке эме татат, толкунданып атат. Актан экен, наушниктерине чейин, немелерине чейин, чехол дагы сразу. Мындай телефон өтүргө бермей. Жаңы телефон биринчи алып атасыз, э? Мындай биринчи жолу көтөрдүм. Болгону берем. Таза жакшы телефондорго деле жетпейбиз да. Болгону 1000 сом болгон. Бузулуп калган телефондорду оңдотуп коюп ошентип эле. Сонун мынакей эми ушул телефонду буюрса колдоносуз. Мынакей. Бар жапжаңы. Алла разы болсун, жакшы. Биринчи чогулган акчаларга ушул телефондон баштадык. Анткени Беренбек байке менен өзү менен байланыша албай эле, либо жумушуна барып же үйүнө келип ушинтип байланышып атканбыз. Анан реквизиттерин коеюн десек дагы ошо буга чейин жок экен. Бүгүн аштырып көрсөм ошол реквизиттер коюлат. Байке аябай сүйүнүп атат, азырда ушу жумушунан алып келген болчубуз. Мынакей кече күнү видео чыккандайын эле биринчилерден болуп кайрымдуу жарандар ушундай продуктулар таштап кетиптир. Картошка, пияз, жумуртка, бир аз эт дагы таштап кетиптир. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бул биринчи продуктулар. Беренбек байкелер бизге сүйүнүп эле сразу чалды. Анан кеч болуп кеткенинен кечинде келген эмеспиз. Мына азыр келип тартып сиздерге көргөзүп жатабыз. Адреси Садовая 8. Бул номерлерге байланышып өзүңүздөрдө түзмө-түз сүйлөшүп, бул жерге келип, жашоо шарттарын көрүп, ушу колуңуздардан келген жардамды көрсөтсөңүздөр болот. Беренбек байке иштеп атат. Күндө ушул жерде иштейт экен. Биз видео тарталы деп үйүнө алып кетип, видеону тарткандан кийин кайра бул жака таштап коебуз. Ушундай. Постоянно ушул жерде иштейт экен кышы менен.